Ruxsatınız bilan so'z navbatini Qirg'iz Respublikasi Prezidenti hurmatli Sadir Nurgajoyev Japarov janoblariga beraman. Marhamat. Ардактуу коноктор жана отурумдун катышуучулары. Сиздер менен бүгүнкү Түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз саммитинде жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Салттуу жылуу меймандостук үчүн урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзага жана боордош Түрк элине чын дилимден терең ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү саммит өзгөчө тарыхый кырдаалда өтүп жатат. Түркиянын түштүгүндө эбегейсиз кыйроолорго жана адам курмандыктарына алып келген жер титирөө тууралуу кабар бүт дүйнө коомчулугун кейитти. Өткөн жер титирөө чоң трагедия. Кырсыктын оор кесепеттерин башынан кечип жаткан түрк боордошторубуздун кайгысын кыргыз эли тең бөлүшөт. Бул да болсо жараткан Алла Тааланын чоң сыноосу. Каза болгондордун туугандарына жана жакындарына дагы бир жолу чын дилимден көңүл айтам жана жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин тилеймин. Түрк эли бул сыноодон дагы татыктуу чыгып, мындан дагы күчтүү мамлекет болоруна ишенем. Мындай оор мезгилде Түркия өкмөтүнүн зилзала кесепеттерин жоюу боюнча бардык аракеттерин колдоп, жардам көрсөтүүгө даяр экендигибизди дагы бир ирет ырастайбыз. Түркия кырсыкка кабылган кайгылуу ирмемдерден тартып, түрк мамлекеттери боордошторубузга көмөк жана колдоо көрсөтүү боюнча аракеттерин жогору баалайбыз. Жер титирөөнүн алгачкы күндөрүнөн тартып, түрк мамлекеттеринен куткаруу топтору, тала ооруканалары, медицина кызматкерлери, техникалык жабдуулар жана гуманитардык жардамдар Түркиянын кырсыктан жапа чеккен аймактарына жөнөтүлдү. Кыргызстандагы Түркия элинин кайгысын өзүнүн кайгысындай кабыл алып, кырсыктын алгачкы күндөрүнөн тартып, жер титирөөлөрдүн кесепеттерин жоюуга күч аракетин жумшады. Каны бир, жаны бир, тарыхы менен тамыры бир түрк эли үчүн кыргыз эли канын азык, каруусун казык кылуудан кайра тартпады. Кыргыз Республикасы зилзала болгон аймактагы иштерге өз курамына куткаруучуларды, дарыгерлерди жана кинологторду камтыган 182 адамдан турган издөө куткаруу тобу менен катышты. Түркияда билим алып жаткан көптөгөн студенттер кырсык болгон аймакка ыктыярчы катары барып, жергиликтүү тургундарга жардам көрсөтүштү. Кыргызстандын калкы атайын түзүлгөн фонддун эсебине акча которууну дагы деле улантууда. Өлкөбүздүн бардык аймактарында гуманитардык жардам чогултуу пункттары ачылып, карапайым калкыбыз түрк боордошторубуз кабылган абалга кайдыгер калган жок. Кыргыз эли ар дайым боордош түрк элинин жанында. Учурдан пайдаланып, Түркиянын жапа чеккен аймактарында калган кыргыз жарандарын эвакуациялоодо көрсөткөн жардам үчүн казак жана өзбек туугандарыбызга ыраазычылык билдирем. Урматтуу кесиптештер, биздин уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы жогорку деңгээлдеги регулярдуу жолугушууларга биз чоң маани беребиз. Бул жаатта өлкөлөрүбүздүн ортосундагы саясий диалогдун жогорку деңгээлин белгилеп кетким келет. Кыргызстан боордош Азербайжан тарап менен кызматташуунун бардык тармактарында мындан ары жигердүү өз ара аракеттенүүгө ниеттенет. Эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жана бекемдөө маселесине жеке көңүл бургандыгы үчүн урматтуу Илхам Гейдарович Алиевке ыраазычылык билдирем. Боордош Казакстан менен эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүнө жана эки тараптуу өнөктөштүгүбүздүн бекемделишине урматтуу Касым-Жомарт Кемеловичтин кошкон жеке салымын белгилегим келет. Казакстан элине келе жаткан парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшүн каалоо менен бирге, анын жыйынтыгы Казакстан жүргүзүп жаткан позитивдүү реформалардын уланышына шарт түзөт деп терең ишенем. Урматтуу Шавкат Миромоновичтин үстүбүздөгү жылдын январ айында Кыргыз Республикасына болгон ийгиликтүү мамлекеттик сапарын канааттануу менен белгилеймин. Тарыхый сапардын жүрүшүндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын негизги тилкелери болгон сүйлөшүүлөр процесси ийгиликтүү аяктап, тиешелүү келишимге кол коюлуп, парламенттер тарабынан ратификацияланды. Ал эми Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы
стратегиялык өнөктөштүктүн негизинде достук мамилелер жана кызматташуу жигердүү динамикада өнүгүп жатышын кубануу менен белгилеймин. Венгрияга жакында болгон расмий сапарымдын жыйынтыгында жаңы горизонттор ачылып, венгер досторубуз менен өткөрүлгөн жемиштүү сүйлөшүүлөр үчүн урматтуу Виктор Орбан мырзага ыраазычылык билдиремин. Бир тууган Түркмөнстандын жогорку делегациясын куттуктагым келет. Анын биздин саммитке катышуусу уюмубуздун келечекте кеңейишине ишеним жаратат. Түркмөнстандын президенти урматтуу Сердар Гурбангулиевичти мамлекеттик сапары менен Кыргыз Республикасында чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Эң негизгиси биздин уюм кыска мөөнөт ичинде элдерибиздин жана мамлекеттерибиздин ортосундагы кызматташтыктын эффективдүү механизми катары калыптанып, эл аралык аренада тилектештигибизди жана биримдигибизди ачык айкын көрсөттү. Дүйнөнүн тез өзгөрүү жагдайында биздин кызматташуубуз заманбап мамлекеттер аралык мамилелер тутумунда таасирдүү факторго айланууда. Кыргыз Республикасы уюмдагы ишмердигине артыкчылык бере турганын дагы бир жолу белгилеймин. Уюмдун абройлуу эл аралык уюмга айланыш үчүн зарыл шарт бар экендиги бизди кубандырат. Боордош Өзбекстандын төрагалыгы астында жаңы ийгиликтерге жетишебиз деп терең ишенемин. Урматтуу мамлекет башчылары, бүгүнкү саммит өзгөчө кырдаалдарды башкаруу жана гуманитардык жардам маселесине арналууда. Ар түрдүү кризис жана татаал өзгөрүүлөр коштогон мезгилде чакырыктарды жеңүү милдети бизден биргелешкен аракеттенүүнү талап кылат. Түркиядагы акыркы кайгылуу окуяларга байланыштуу кризистик кырдаалдарды жамааттык эскерүү жана болжолдоо механизмин түзүү зарылчылыгы келип чыкты. Бул өңүттө түрк тараптын өзгөчө кырдаалдар министрликтери аркылуу түрк мамлекеттери үчүн жарандык коргонуу механизмин түзүү демилгесин кубаттаймын. Проблематиканын өтө актуалдуулугу бул багытта ишти тездетүү зарылдыгын айгинелеп турат. Өз кезегинде Кыргызстан мындан ары да бул багытта өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, табигый кырсыктарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча аракеттерибизге салым кошууга ар дайым даярбыз. Табигый кырсыктар биздин өлкөдө да болуп турат. Тоолуу Кыргызстанда да жер титирөө, жер көчкү, таш кулоо, сел жүрүү, суу ташкыны, суу каптоо, кар көчкү жана башка табигый кырсыктар көп кездешет. Акыркы 20 жыл ичинде Кыргызстанда болуп жаткан өзгөчө кырдаалдардын саны жыл сайын өсүп, өлкөнүн жана биринчи кезекте жергиликтүү коомчулуктун туруктуу өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизүүдө. Бүтүндөй өлкө боюнча 14 миңден ашык кооптуу зоналар жана участоктор бар. Жыл сайын 300дөн ашык өзгөчө кырдаал түзүлүп, 1000ден ашуун үй бүлө көчүрүлүп турат. Урматтуу мамлекет башчылары, урматтуу жолугушуунун катышуучулары, өз ара аракеттенүүнүн экономикалык, транспорттук жана энергетикалык багыттары боюнча кызматташууну бекемдөө абдан маанилүү. Бул соода алмашуунун көлөмүн көбөйтүү, инвестициялык кызматташтыкты түзүү жана өз ара кызыгууну жараткан долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү чараларды көрүү зарылдыгын билдирет. Бирок региондогу соода жүгүртүүнүн өсүшүнө жолтоо болгон тоскоолдуктардан улам уюмдун айрым өлкөлөрүнүн ортосунда мүмкүнчүлүктөр толук колдонулбай келүүдө. Бир катар продукцияны экспорттоого ар кандай тыюу салуулар, чек араны кесип өтүү үчүн жүктөрдү тариздөдө негизсиз бюрократиялык жол-жоболор колдонулуп, сооданын өсүшүн токтоткон ар кандай квоталар жана бажы төгүмдөрү орун алууда. Бул контекстте Кыргызстан үчүн уюмдун алкагында соода экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт болуп эсептелет. Урматтуу кесиптештер, белгилүү болгондой, жакында боордош Түркияда президенттик шайлоолор болот. Учурдан пайдаланып, урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзага бул маанилүү саясий процесстерди өткөрүүдө ийгилик каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Түркиянын президентинин жетекчилиги астында жүргүзүлүп жаткан реформалар Түркия элинин бакубаттыгы жана жыргалчылыгы үчүн ийгиликке жетет деп терең ишенемин.